Salam dostlar. Бұл Zuzu Unique KG kanalı жана мен Zuzu Kachiyeva. Бұл рубрика пайдалуу жана керектүү кеңештер. Хош келдиңер. Бүгүнкү тема эс тутумуңду жакшыртуу. Эмне үчүн жаман нерселер бат эле эсибизде сакталып калат? Жана эмне үчүн керектүү жана жакшы нерселер бат эле унутулат? Көптөр эс тутумун жакшырткысы келет. Сиз да интернеттен бул жактан жардам бере турган көптөгөн кеңештерди таптыңыз го дейм. Мен эс тутумду жакшырта турган ыкмалар же куралдар тууралуу кеп кылгым келген жок. Мен сиздеги буга чейинки калыптанган эс тутумуңду жакшыртууга жардам бере турган ойлор менен бөлүшкүм келет. Ар бир адамдын эмнени эстеп калаары өзүнүн көз каранды болот. Мисалы, бир эле жагдайды көргөн эки башка киши эки башка нерселерди эстеп калат. Эгерде баарыбыз бирдей эле нерселерди эстеп кала турган болсок, анда ортодо пикир келишпестиктер аябай эле аз болмок. Негизи, биз окуяны өзүбүз кандай көрсөк, так ошондой болгон деп толук ишенебиз. Окуянын болгонуна канчалык көп убакыт өтсө, эс тутум ал окуяны ошончолук кооздогонго жакын келет. Буга бир мисал. Бир жазуучу Нейл Правит мындай деп эскерет. 4 жаштарымда ашканада көк калай идиште туз салынып турганын эсимде. Анан ошол калайда чымчыктарга туз берип жаткан кичинекей бала тартылган болчу. Апамдан ал бала жөнүндө сурасам, ал тузду чымчыктарга чачсаң, аларды кармай аласың, деп айткан болчу. Анан бакчабызда бир бадалдын түбүнө жашынып, алаканыма туз салып алып, чымчыктар учуп келсе, аларга тузду чачам деп ойлонуп отургам. Апамдын идиш жууп, мени терезеден карап турганы эсимде калыптыр. Апама айтып берсем, ал: "Мен сени терезеден карап тургам, бирок идиш жууган эмесмин", деп айткан. Анткени идиш жууй турган жер ашкананын башка бурчунда болчу. Атүгүл ашкананын терезеси да бакча тарапты карачу эмес. Бирок ушул окуяны ушинтип эстеп калыптырмын. Ушул окуя тууралуу көбүрөөк ой жүгүрткөн сайын апамдын идиш жууп атканы өзүм кошуп койгон экем деп жыйынтыкка келдим. Мындайча айтканда, менин эс тутумум кино сыяктуу болуп, ошол кадрды киного кошуп койгондой эле болгон экем. Албетте, апам идиш жууганбы же жокпу окуянын маани-маңызына деле таасир этпейт дечи. Бирок, бир нерсеге көзүм жетти. Окуяны жакшылап эстеп калбасаң, натыйжасы жаман болуп калышы мүмкүн. Дагы бир башка мисал. Америкада 300дөн ашык кишиге жалган айып тагылып, кесилип түрмөгө түшүп калышкан. Алардын 4-3 бөлүгү окуяны чала булай эле эстеп калган күбөлөрдүн айынан кесилип кетишкен. Калифорния университетинде эмгектенген Элизабет Лофтус деген психолог 10 жылдарга созулган бир изилдөө баштаган. Ал жалган маалыматтын бара-бара жашоодо чындап болгондой болуп, эс тутумга жазылып калаарын изилдеген. Анын жакында эле жүргүзгөн белгилүү бир изилдөөсүнө токтололу. Элизабет 20 кишиге алардын бала чагында болгон 3 окуя майда чүдөсүнө чейин жазылган дептер берет. Ал окуя мүмкүн болушунча так, ынандырарлык көрүнүшү үчүн ал үйүндөгүлөрдүн аттарын да жазган. Андан соң Элизабет дептерге толугу менен ойдон чыгарылган 4-чү окуяны жазган. Ал окуяда алардын ар бири 5 жаштарында чоң дүкөнгө жоголуп кеткени жана аларды улгайып калган бир киши таап алып, үйүндөгүлөрүнө кайтарып бергени баяндалган. Элизабет окуяны чындап болгондой кылып көрсөтүш үчүн мурун алар барып жүргөн дүкөндөрдүн аталышын жазган. Анан кийин ал кишилер менен маек курганда, алар кантип жоголуп кеткени болгондо да ийне-жийине чейин айтып беришкен. Ошол күн такыр эсимен кетпейт. Аябай ыйлагам. Үй бүлөмдү кайра көрөм деген үмүтүмдү үзүп койгом, деген алар.
Elizabeth, эс тутум бул Википедияга эле окшош. Ага кирип каалаган маалыматыңды өзгөртө аласың, башкалар да өзгөртө алат. Бирок эс тутумду өзгөртө аларыңды жана өзгөрүүгө мүмкүн экенин билүүнүн жакшы жагы бар. Бул жаман эскерүүлөрдү анчалык жамандай болбогондой, ал эми жакшыларын ого бетер жакшыдай эстеп кала аларбыз. Бирок жашоодо көбүнчө жагдайдын жаман жагын көргөнгө жакынбыз. Себеби бул оор турмушта эптеп аман калыштын амалына байланыштуу. Сүткө оозун күйгүзгөн айранды үйлөп ичет деп сөз бекеринен айтылган эмес. Мисалы, сиз сайтка же социал тармакка бир макала жаздыңыз дейли. Анан 20 киши комментарий жазат. Эгер 19 киши жакшы сөздөрдү жазып, бирөө эле жакпаган жазса, шак эле ошол комментарийге көңүлүңүз чөгүп калат. Мына ошондуктан көптөгөн белгилүү актерлор көрөрмандардын жазган комментарийлерин такыр окушпайт. Анткени алардын көбү жакшы сөздөр жазышса да, бир эле кишинин жаман ойлору актердун көңүлүн чөгөрүп, көпкө чейин унутпай жүрө бергенге түзөт. Анын сыңарындай жаман эскерүүлөр ичибизден жей бериши мүмкүн. Албетте, силер аларды толугу менен жок кыла албайсыңар дечи. Бирок күч-аракет жумшоонун аркасында аларды жок эле дегенде нейтралдуу эскерүүлөргө айланса болот. Эскерүүлөр таш сымал бир орунан былк этпей жата бербейт. Аларды эскерген сайын аз-аздан өзгөрө берет. Бир нерсени эскергенде мээбиз нейрондордун ортосундагы байланыштарды кадимкидей өзгөртүп турат. Ошентип мээбиздин түзүлүшү кадимки эле өзгөрө берет. Кайсы бир нерселерди эскергенде ал ойлорду кайрадан жаратып, өзгөртүп, анан кайрадан жаңыча эстеп каласың. Демек, ойлорубуз аларды эстеген сайын эле өзгөрө берет. Бирок, сиз эстеп калган жагдай эч качан өзгөрбөйт. Мисалы, бүтүндөй мектептин алдында туруп сүйлөйүн деген сөзүңдү таптакыр унутуп калган жагдайды эстедиң дейли. Андайда жагдай кандай болсо, ошондой бойдон эстеп каласың. Бирок, ошол жагдай менен байланышкан сезимдериңди өзгөртө аласың. Нью-Йорктогу Синай тоосунун атындагы медициналык университеттин нейро илиминин лабораториясынын жетекчиси Даниэла Шиллер адамдарга дарысыз эле жаман окуяды унутканга жардам бериш үчүн бир тажрыйба жүргүзгөн. Ошол тажрыйбага чейин жагымсыз эскерүүлөрдү же дарылардын же электрошоктун жардамы менен гана жок кылуу мүмкүн эле. Доктор Даниэла адамдарга жагымсыз окуяны эстетип, анан ошол окуя менен байланышкан коркунуч сезимин жок кылууга аракет кылган. Ал 65 кишиге көк түстөгү бир нерсени көрсөтүп коркконго үйрөткөн. Аларга ошол эле көк бир нерсени көрсөткөн сайын аз-аздан ток тарттыра берген. Эртеси ал адамдар ошол көк бир нерсени көргөндө эле коркконунан калчылдап чыгышкан. Андан соң доктор Даниэла ошол адамдарды 3 топко бөлүп, бир тобуна көк бир нерсени токсуз эле көп жолу көрсөтүп, коркунучту жеңгенге жардам берген. Бул ыкма коркунучту өлтүрүү деп аталган. Бул тажрыйбанын натыйжасы таң каларлык болгон. Токсуз көк бир нерсе көргөн адамдардын жагымсыз эскерүүлөрү өзгөрүп, коркунучту толугу менен унута алышкан. Ал эми беркилери көк бир нерсени көргөн сайын эле корко беришкен. Демек, кан жаныбызга сиңип калган жаман эскерүүлөр терс сезимдерди жаратат. Ал эми терс сезимдер өз кезегинде жүрүм-турумубузга таасир этет. Эгерде жогорудагы мисалга кайрылсак, бир жолу мектептин алдында сөз сүйлөп чыкканда сөздөрүңдү унутуп калгандыктан өмүр бою топ элдин алдында сөз сүйлөгөндөн абдан коркуп жүрүшүң мүмкүн. Андыктан кайсы бир жагымсыз жагдайда эстегенде башкача сезимдерди жаратканга бүт күчүңдү жумшасаң, аны менен байланышкан терс сезимдер менен бирге коркунучуңду да аздата аласың. Муну кантип кылса болот? Мектептин алдында сөз сүйлөп чыккан жагдайды кайрадан мисал кылалы. Ал окуяны эстегенде кийинчерээк ошол окуяны айтып берип жатып, досторуң менен бир күлүп алганыңды айтып берсең болот. Ошол жагдайдын жакшы жагын эстегенде аракет кыл.
жана ошондо пайда болгон жагымдуу сезимди эл алдында сөз сүйлөө менен байланыштырып кой. Көбүнчө башкалар менен терс сезимдерибиз менен бөлүшкөндө алардын бизге тийгизген таасирин азайта алабыз. Ошондойду башынан өткөргөн киши менен бөлүшүп алып берсең, анда бетер оңоюраак болот. Кээде өткөнгө байланышкан кымындай эле нерсе кайсы бир окуяны эске салат. Алсак, бир нерсе уксак же көрсөк, дароо эле бала чактагы бир окуя менен байланыштырып келе калат. Ошондуктан көпчүлүк адамдар сүйлөшүп отурганда бала чагындагы окуяларды айтып калышат. Эс тутумубузда сакталган ар бир ой мээбиздин миллиондогон нейрондордун ортосундагы химиялык байланыштардын аркасында сакталып турат. Ал нейрондор бири-бири менен эч качан тийишип калбайт. Алар бири-бири менен синапстар деп аталган кымындай көпүрөлөр же жолдор менен байланышып турат. Кайсы бир нерсени үйрөнүп жатканда мээбиздеги химиялык процесстер нейрондорду байланыштырып турган синапстарды бекемдеп, чыңдап турат. Жаңы протеинден куралган узак мөөнөттүү эс тутум тармактап кеткен синапстарды дайыма өзгөртүп турат. Мунун аркасында айрым колдонулбаган синапстар алсырап, жаңы маалымат алып турган башка синапстар улам сайын күчтөнө берет. Демек, мээбиздеги 100 миллиондоп саналган нейрондордун өзү өзгөрбөстөн, алардын ортосундагы нейрон көпүрөлөрү же жолдору өзгөрүп турат. Ал жолдорду талаадагы кадимки жолдорго салыштырсак болот. Эгер жаман бир нерсени улам эскере берсеңиз, ошол талаадагы чөптөрдү тебелеп, жол таптаган болосуз. Анан ошентип отуруп, ошол жолду жок кылыш барган сайын оордой берет. Ал эми жакшы нерселер жөнүндө ойлосоңуз, ошол эски жолду жок кылып, жаңы, жакшы жол салган болосуз. Эми жакшы эскерүүлөргө токтололу. Биз адам баласы негизи мактаганды кабыл алганды билбейбиз. Себеби кичине чагыбызда ата-энебиз же мугалимдер абдан аз мактаган көрүнөт. Бир макалдын негизинде мактасаң жардан ашып түшөт дегендей. Бирок башка карама-каршы макал да бар. Мактоо канат байлайт. Кимдир бирөө бизди мактаганда ошол тууралуу ойлонушубуз керек. Мунун аркасында ал жылуу сөздөр узак мөөнөттүү эс тутумга калып калат. Эгер ошентсек, ошол жагымдуу ойлордун аркасында өзүбүздү көбүрөөк сыйлай баштайбыз. Кайсы бир ишти жакшы бүтүрсөң, сыймыктанып, өзүңдү өзүң мактап тур. Эскерүүлөр узак мөөнөттүү эс тутумга түшмөйүнчө алсыз болот. Аларды бат эле жок кылса болот. Мен, мисалы, адамдардын аттарын жаттай албай кыйнала берем. Анткени минуткенче эле алаксып кетип, жаңы эле таанышкан адамдардын аттарын такыр унутуп калам. Чынында, жаңы окуя кыска мөөнөттүү эс тутумга, узак мөөнөттүү эс тутумга түшкөнгө чейин бир нече саат талап кылынат. Ал убакыт аралыгында ошол ойлор мээбизде биохимиялык, электрикалык процесстердин өтүшү керек. Бул кайсы бир нерсени кыска мөөнөттүү эс тутумдан узак мөөнөттүү эс тутумга түшүрүш үчүн бир нече саат бою ошол туурасында ойлоно бериш керек дегенди билдирбейт. Бирок, ошол ойлорго маал менен көңүл топтоп турсаң, ал ойлор узак мөөнөттүү эс тутумга сапар ала баштайт. Жогорудагы менин мисалымдан, мен адам менен сүйлөшүп жатканда тез атынан кайрылып турам. Ошондой эле анын атынын мааниси кандай, же ага атты ким койду деп сураганча узак мөөнөттүү эс тутумга түшүп калат деп үмүттөнөм. Окумуштуулардын айтуусуна караганда, сиздин мээңиз 100 миллиард нейрондон 100 триллион байланыштан турат. Бирок сиз 5% колдоносуз. Эми убакыт келди. Ар бир жакшы ой жана туура жүрүм-турум менен мээңизди жаңыртыңыз. Ошондой эле жаңы нерсеге кызыгуу, боорукер болуу жана тынчтыкты сүйүү да көмөк кылат. Башкаларды сиз жөнүндө кандай ойдо болоруна таасир эте албайсыз. Бирок сиз өзүңүз жөнүндө кандай ойдо болоруңузга сөзсүз таасир эте аласыз.
Көңіл бұрғаныңызға чоң рахмат. Бұл Zuzi Unique KG каналы. Дағы кейінгі көрішкөнчө саламатта қалғыла.